Адатта китепканабыздын бул жак бети бир аз бошураак, себеп дегенде жумушка алып кеткен китептерибиз бар. Мына бул бет негизинен грамматика маселеси боюнча, араб тили грамматикасы. Андан кийинки булар жекече маселелер боюнча китептер. Бул жерде бир багыт айтылынбайт, жекече китептер. Мисалы үчүн кандайча? Мисалы үчүн бул жерде мынакей бул китеп имтихабат ва ахкамуха, шайлоолор жөнүндө китеп. Шайлоонун үкүмдөрү жана башкалар жөнүндө айтылган китеп деп айтсак болот. Ал эми андан кийинки мисалы үчүн башка китептер отурган болсок, дагы бир китеп. Бул китеп бул жанагы эти желген айвандардын азык түлүгү, тамак ашы боюнча. Себеби ошол эт азык берген жаныбарлар эмне жесе ошого жараша шарий өкүмдөр дагы жүргүзүлөт. Ошол жөнүндө жазылган өзүнчө бир эмгек бул китеп. Мисалы үчүн андан сырткары ала турган болсок, мына бул жерде бул жанагы бааны мамлекет киришсе болобу, жокпу, мамлекет контролдой алабы, кайсыл убакта мамлекет киришкен укугу бар дагы, кайсыл убакта киришсе болбойт деген маани камтыган китеп. Чоң ажы ошондо мисалы биз кирген бөлмөдө мына жалаң ушул диний китептер болду да. Анан араб тилинде, анан бул жакта ошол динден тышкары дагы ошол кандай кызыктуу китептер бар? Кыргыз адабияты боюнча бар, медицина боюнча бар, философия боюнча китептерим бар, бирок ошолордун баардыгы да араб тилинде. Анткени мен ошол араб тил мен үчүн илимдин ачкычы болгондуктан мен дээрлик баардык өзүмдүн маарифат билимимди араб тилинде алганга аракет кылам. Анан экинчиден ишеничтүү булактар, себеп дегенде бизге Кур'ан-ы Каримде айтылат, эгерде силерге кабар келсе, ошол кабарды тактап тастыкмай ишенбегиле деп. Ошондуктан мага ким маалымат берип атат деген маселе. Анан мен үстүндө китепканага сизди албетте чыгара албайм, себеп дегенде жакта жатак бөлмөлөр бар. Бирок мен бул жактагы кээ бир китептерди сизге көрсөткөнгө аракет кылайын. Бул албетте подвалда болуп калат. Ошого карабастан сизге мен муну кийип алып айтсам жакшы болот окшойт. Бул жагында? Ылдый да. Бул жайылдардан салкын болот бул. Анан ошон үчүн мага туура келет. Бул жакта дагы бир аз китептер бар. Мисалы үчүн бул Кыргыздар деген китеп биздики, билесиз, Канибек Капашевич баш болгон адамдар жазган. Бул болсо Жайсаң Өмөтуулунун Айкөл Манас, Өскөн Даникеевдин китептери, Айтматовдун бардыгы бар, Кара Кыргыздар бар. Бул жерде эми айткандан кетип уялам, бирок айтканга туура келет. Муну бул жанагы Чолпонбек Абыке уулунун китептери. Бриллиант жылан. Бриллиант жылан. Сиз ушуну окудуңуз беле? Мен уну окугам. Окугансыз? Окугам, мектеп убагында окугам. Эң эле ошон үчүн уялгым келет. Баз адамдардан кандай китеп окудуң десе, Сейит Жетимишевди сүйлөгөн ордуна, же Айтматов сүйлөгөн ордуна Бриллиант жылан деп айтышат. Анан ошо кадимгидей неме кылам. Анан бирок ушул китеп менде бар. Мурда окугансыз бирок? Окугам албетте. Азыр Чубак ажы, акыркы кыргызча окуган китебиңиз эсиңизде барбы? Мен келгелди кайра окуп атам. Тиги Курманжанды көргөндөн кийин Төлөгөн Кызбек. Келгел романы? Ооба, ошону кайрадан сынган кылышты окуп атам. Анткени ошол мен үчүн өтө кызык болуп турат. Манастын бул Сагынбай атабыздын варианты бар, Саякбайдын варианты бар, Бартольдтун эмгеги бар, Мырзакматовдун оппозиционер китептери бар, себептен өзү берген. Муну окусак болот, ар кимдин өзүнүн көз карашы. Сиз окуп көрдүңүзбү ошол? Мен окудум. Кандай таасир калтырды? Сиз өзү жазып берген окшойт сизге? Ооба, бул эми Мелис мырза деген жанагыдай сырттан көрүнүп тургандай эле, ичинде деле жашоодон эч нерсе жок, бирок кээде жалпы элге белгисиз болгон фактылар ушунча китепке камтылгандыгы мен көрдүм. Сизге жакты өзү? Кандай жазылган экен бул? Эми кандай деп айтсам болот, эми балким эми кээ бир нерселер мага мисалы үчүн адам катары же бир инсан катары кээ бир нерселер мага жакпашы мүмкүн. Анан бирок бул жерде көбүнчө факты менен сүйлөгөн, мен муну Бишкектен Истанбулга кетип атканда жолдо айтсам туура болот. Чубак ажы, сиз ушул